Урматтуу айымдар жана мырзалар, жалпы эле биздин мекендештер, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Орозо кармагандар, орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу достор, бүгүн мен ушу Россияда эмгектенген, өзгөчө иш кылышкан парикмахерлер жөнүндө кичине видео даярдап коеюн дедим эле. Андыктан достор, биз менен болуңуздар. Негизи бул байкенин чачы өскөндө эле жок экен, Султан байке. Иши эркенде келе берет. Чачы өсө элек тең. Иши эркенде келе беретмин, чачы деле жок мында. Негизинен алганда мен Россияга биринчи келгенимде Россияда парикмахер издеп таппай, анан орустардын ошо чачы ала турган жерине баргам. Ал жерде жазылып турган экен, парикмахер 300 сом деп, чөнтөгүмдө болгон 300 сом пулум бар болчу. Анан 300 сомго чач алдырдым, жуудурдум, кургаттым. Анан эсептешкени келгенде 750 сом же 800 сомдой акча эсептеп чыгарган. А менин ал кезде жанымда 300 сом эле акчам бар болчу. Вот ошондой кымбат болот. Анткени аларды отдельный бардыгы саналат экен, жууп берген отдельно, башка кылган отдельно. Негизи чач алыш, чач алдырган Россияда өтө кымбат. Андыктан ушундай өзүбүздүн мекендештер, өзүбүздүн мусулмандар, мындайча айтканда, өзбек туугандар, тажик туугандар, кыргыздар ошондой жерлерди арендага алышып, өздөрү чач алып, ошондой жумуш кылышат. Баасы болгону 250 сомдон, 250 рубльдан. Бул дегени 3 эсе арзан дегенди түшүндүрөт. Достор, андыктан биз менен болуңуздар, колумдан келишинче аракет кылам. Мен журналист эмесмин, каттуу сындабай эле койгула. Мен бул каналдан акча дагы таппайм. Сөгүнбөй эле койгула. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, бактылуу болуңуздар, кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Чевый таштайсызбы, Дастаныка? Чевый мага беришсин, зачем мен таштап? Майке, эми Султан майкеге суроолорду узатып коеюн. Сизди бу жерде эң мыкты мастерлердин бирөөсү дейт, Ассаламу алейкум. Алейкум салам. 250дөн, 250ден. Бүт баарында бул жакта тегиз баарында парикмахер. Чач алыш бесплатный. Фото 250ден. Келе бергиле. Түшүндүңөрбү? Матал. 250ден чач алат байкелер. Бүт баары 250ден алат. Бияқта Султан байке, бияқтагылар. Байкелер баары эле 250ден алат. Бул деле билинмеген менен элибизге ушу мигранттарга бүт баарына жакшы жардам да. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Орозосузбу? Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Кактан болосуз? Андижондан. Андижонго бир саламымды жолдоп коеюн. Андижонго салам. Ассаламу алейкум. Майли, иштериңизге ийгилик. Салам алейкум. Алейкум салам. Жакшыларбы? Силер парикмахерсиңерби? Жок, клиентбиз бул жерде. Чачалдырган келдик. Султан байкенин клиентсиңер, Султан байке көз тийбесин, клиенттери өчүрт күтүп отурат. Ийгилик. Так, брат, бул деле парикмахер. Эң күчтүү парикмахерлердин бирөөсү экен. Ушу парикмахерскийдеги. Салам алейкум. Алейкум салам. Иш кандай болуп атат? Иш шүгүр болот. Орозосузбу? Орозоңуз кабыл болсун. İşlerimizge ilgilik. Sizde de 250'den, ha? Ne var orada? Barında 250'den. İşlerimizge ilgilik. Daha bir yolu ilgilik. Tamam, hoş. Братанга başlamak dedim. Дастана пенсионерге скидка. Салам алейкум. Алейкум салам еще раз, брат. А вы отсюда, когда вы сюда пришли, брат? С какой целью сюда вот? Да, пришли? просто. Чисто поснять, да?
Да, это отлично, брат. Вот у нас самый лучший барбер здесь, Султан Ака. Он хорошо стрижет, да, натуре. Да. Поддерживаю, вот, учимся. Где-то что-то не так, у него спрашиваем иногда, бывает такое. Вот. Ну, еще и Мухаммед у нас тоже хорошо стрижет. Такой калык вообще, он крутяк полностью. Вот это новый наш мастер, вот это, как его, ну, это, как его, Даняр. Он недавно приехал, устроился. Вроде пацан хороший, работает, работяга, короче. Ну, а так-то все четко. Этот муслим, этот, как его, администратор нашего заведения, короче, он каждый, вот это, каждый раз по 50 рублей у всех берет, потом уходит отсюда. Такой характер у него. Все, брат. Все, брат, Из ладно. Таджикистана, да? Да, с Таджикистана, брат. Да, друзья с Таджикистана. Привет, передай. Салам алейкум. Мы все мусульмане, как бы будем вместе до конца. Все. Султан Байке. Яхта самый лучший парикмахер дейді Султан Байкен. Так. Бұл Мухаммед брат. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Қақтан боласыз, братан? Namangandan. Намангенге привет передайте. Hammaga salom. Hammaga salom. Все, братан, но братан ішке кірішті. Қалыбек өзін өзі жасап атады берді. Ошондо Қалыбек сіздер өзіңөрдүн чачыңарды өзүңөр ала бересиңер ме? Жөнүнө кургап турасыз. Мыякта Байкебиздин чачын алып атат. İşte başlayın ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ооба, башта. Бул жака аренда канча төлөйсүздөр? Место аренда кылып аласыздар? Бу жерде ар бир местага аренда беребиз. Ар бир киши өзүнө аренда берет. 15 миңден. Айына 15 миң бересиң, иштей бересиң. Кааласаң иштейсиң, каалабасаң иштебейсиң. 15 миң как положено. Примерно канча калат эми? Сизден эмес, сиз эми көп жылдан бери иштейт экенсиз. Бирок жаңы келгендерден деле эмес. Мындай орточо иштегендер канчадан калат эми, мисалы? Арендадан сыртында. Арендадан сырткары эми жакшы эле калат. Эми точно эмесин айтыш керек да. Эми сиз эмес, сизден азыраак табышы мүмкүн. Сиз эми көп эми таза 40тан өйдө калат да. 30тан өйдө калат. Эсиче мындай бош месталар бар? Эсиче бош месталар бар, келип кайрылганар болот. Жардам бересиздер да эми. Кызыккан ушундай адамдарга. Буга чейин жардам берип келгенбиз, будан ары деле жардам бере беребиз. Негизи бул жакта мен билем да. Өзүбүздүн мекендештерде көптөгөн бизнестерди аркалап калган күчтүү инсандар бар. Бири-биринин колунан тартпайт да, наоборот. Жолоткусу келбейт. Башкалар болсо бири-бирин тартып, анан кийин жана айтып атам, паланча деген биякта көбөйүп кетти, паланча деген уктар басып кетти. Но бизнести берет, ал өзү тартпайт эч бизнес билимсиздерге. Наоборот түртөт да. Жолу болсо экен, ушу конкурент болбосо экен деп, өзүбүзгө берет. А силер кандай эмес, буюрса? Эми кандай десек, бизде андай нерсе жок. Мындай келсе үйрөтүп, кайра поддержка кылып, өзүбүзгө тартып. Канчалык көп болсо ошончолук жакшы дейт го. Мындай ар биринин өзүнүн ырыскысы бар да. Өзүм эле иштейин деген дагы туура эмес. Ошо бизде андай нерсе болду деп буга чейин Кудай кааласа. Жакшы иштин жүрүшү жакшы, мурдагыдан жакшы да. Баягы кыргызстан бири-бирин тартып тугандары мурда аз болчу, азыр көбөйүп калды мурдагыдан дагы. Жакшы десек болот. Азыр мынакей биз бул жакта азыр парикмахерлерден интервью алып атып, бияктан ММА боюнча дүйнө чемпиону. ММА билем эле? ММА. Ой, чыптыкча сүйлөп алайын. Ассаламу алейкум, кандайсыңар мекендештер, жакшысыңарбы? Жакшы жүрөсүңөрбү? Кирип келген Орозо майрамыңар үчүн жүрөктөн куттуктайбыз. Орозоңор кабыл болсун. Ороз айында Кудайым ар үйгө тынчтык, бак-кубат жашоо, рызык берсин.
Бул байкебиз тааныштырып атайын. Мунарбек байке көптөгөн спорт боюнча ММА, бокс, кикбокс, күрөш, барба, грэпплинг боюнча катчам деген жигиттер болсо, келиңиздер залга. Айкөл Манас спорт клубу Екатеринбург шаарында Седовой 27-де сиздерди күтөбүз. Ооба, өзү көптөгөн медалдардын ээси. Байкебиз аябай бул жакта сыйга ээ Мунарбек мырза. Азыр балдарды машыктырып, өзү тренировка кылдырып, азыр агай болуп иштейс, Кечинде залда тренировка кылып, тренер болуп иштейбиз. Күндүзү келип онда окуучуларымды чач алдырганды үйрөтүп турам да. Всё, иштериңизге ийгилик, ден соолук, бактылуу болуңуз. Келгиле залга күтөбүз силерди, ийгилик силерге дагы. Минометчиков 3. Күн тушунда ДТО окшогон зданиянын арты. Дракон да? Красный дракон деген здания. Экинчи этажына чыгасыңардан, яктан чач алдырасыңар. Яктан чач алдырып күтүп туруп, чач алдырып бүткөндөн кийин бияка кетесиңер. Кетесиңер да эмнеге авиабилет канчадан деп сурайсыңар да. Кымбат экен дейсиңер да, эмнеге мындай келесиңер да. Да келип туруп. Мисалга билет канчадан деп сурайсыңар. Кой бериң, канчадан? Билет любойча карагандайсың бар да. Толук маалымат сурасаңар жакшы да. Деп туруп ушерден билет алып турган, билетти бергенден кийин кетип каласың.